Бишкекте байланыш мамысына түшкөн чагылган үйгө чейин кирип барган бир адамдын колу жабыркаганын айтышууда. Парад көрүү үчүн Гүлчелекке чыгып алып тамаша кылгандарга айып пул салынат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Аскерлерди сыймыктанып караган президент. Москвадагы Кызыл аянта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясы өттү. Сапты полковник Нурбек Дүйшөнбаев жетектеген президент Садыр Жапаров аларды ордунан туруп колдоо көрсөттү. Путин парадта эмне деди? Россия нацизм, русофобия жана антисептизмге каршы чеп болуп келген. Жана боло берет. Бул тууралуу Путин Москвадагы аскердик парадта билдирди. Чындык биз тарапта, бүтүндөй өлкө атайын аскердик операциянын катышуучуларын колдойт деген Россия Федерациясынын лидери. Кыргыз аскери Путин менен кол алышты. Россия президенти Владимир Путин жеңиш парады аяктагандан кийин мамлекеттердин парадтык эсептеринин командачылары менен учурашты. Анын ичинде Кыргызстандан барган полковник Нурбек Дүйшөнбаевдин да колун кысты. Буларды жаан дагы токтотпойт. Бишкектеги Ала Тоо аянтында жеңиш күнүнө арналган концерт башталганы турат. Эл аба ырайына карабай чогулуп жатышат. Бишкекте байланыш мамысына түшкөн чагылган үйгө дагы кирген. Бишкектин Ак Ордо жаңы конушунда байланыш мамысына түшкөн чагылган үйгө дагы кирген. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү Сереп ТВга билдиришти. Күбөлөрдүн айтымында үйгө кирген чагылган төшөккө тийип, ал өрттөнүп кеткен. Такталбаган маалыматтарга караганда үйдөгү бир адам колунан жаракат алган. Ассаламу алейкум, квартал башчылары. Могу мен тартып аткан антенна, Мегакомдун антеннасы. Бул өтө чоң антенна орнотуп койгон экен. Түндө чагылгандан ушул антеннага чагылган тийип, чагылган но бурчтан кирип, үйдүн ичин чаңын чыгарып салганда талкалап салган. 3 киши ожог алды, бирок өтө оор тяжелый ожогдор эмес, бирок тем не менее ожог алып страдать этти. Мына үйдүн ичинин состояниясын карагыла. Үйдүн ичине бомба түшкөндөй болуп калганда, мына чагылган келип но эшикке тийген. Үйгөн. Вообще бурчтан кирген, бурчтан келип бул жакка тийип, анан бул жактан жанагы эшикке тийген. Лампочка, аркы берки дегендерден эчтеке калган эмес. Ынтымак эс алуу жайындагы жайкы сахнасында дуэт ырдаган жаш кыз менен баланын видеосу. Бишкектин Ынтымак эс алуу жайындагы жайкы сахнасында дуэт ырдаган жаш кыз менен баланын жылдызы жанды. Социалдык баракчаларда кичинекей элдердин адеми ырын аткарып жаткан видеосу тарап, коомчулуктун алкоосуна татыды. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Парад көрүү үчүн Гүлчелекке чыгып алгандар табылып, айып салынат. Кече 8-майда Борбордук аянтта өткөн жеңиш парадын көрүү үчүн Гүлчелектин үстүнө чыгып алган кишилердин жана балдардын видеосу тараган. Бишкек шаарынын мэриясынан муниципалдык инспекциясы маалымат таратып, камера аркылуу жарандар изделип жатканын айтып, аларга айып салына турганын билдирди. Красивые зеленые насаждения, которые просто повредили. Некоторые горожане для личного удобства, чтобы воочию увидеть данный парад, вставали прямо ногами на данные клумбы. Здесь вообще горожане сделали из клумб сушилку. Сейчас будем делать замечания.
Высокое место. И кимдерде сиздер көтөрүп экен? Хочется отметить, что данные клумбы находятся на балансе МП Бишкек Зеленстрой, и каждый поврежденный цветник – это труд наших озеленителей и часть облика нашего любимого города. Со стороны муниципальной инспекции будет проведена соответствующая поисковая работа путем камер видеонаблюдения для установления личности правонарушителей. В отношении правонарушителей будут составлены протоколы и наложены штрафы в размере 5500 сомов согласно части 2 статьи 179 Кодекса о правонарушениях за порчу зеленых насаждений. Вот смотрите, мусор. Просто бросают мусор. Хотя вот смотрите, совсем рядом находится. Уважаемые горожане, просим бережно относиться к муниципальному имуществу и труду людей, которые ежедневно заботятся о чистоте и красоте нашей столицы. С наступающим Днем Победы! Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.